Талас облусунун символу, Кыргыз элинин руханий борбору болгон мына бул Манас Орто комплексинде учурда реконструкция иштери кызуу жүрүп жатат. Азыркы тапта кире бериштен тартып кароол чокуга чейин оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Ал үчүн 90 жумушчу тыным албай иштөөдө. Канча техника иштеп атат? Бу жерде бүгүнкү күндө бизде экскаваторубуз бар, 2 хово машинабыз бар, биякта погрузчигибиз бар. Ошол азыркы күндө дагы манипулятор алып келип атабыз. Но биздин чатырды жабууга бүгүнкү күндө фермаларды чыгарышыбыз керек, темирлерди чыгарышыбыз керек. Ошон үчүн бизге бүгүн манипулятор Кудай буйруса 1-2 күндө келет. Ошол биздин азыр 6 техника, курулуш техникасы бар. Бизде азыр иштеп атышат, баары иш. Андан тышкары мына бүгүнкү күндө ошол конок үйдүн ортосунда бу жерде банкет залыдыр. Бүгүнкү күндө мына банкет залы бияктын олуттуу жумуштары бүткөнүнө байланыштуу бүгүн банкет залын баштап атабыз. Учурда Манас Орто комплексинде дээрлик 6 объектте иш кызуу жүрүп жатат. Алардын бири мына ушул конок үйү. Жалпы 5 имараттан турат. Учурда 2 имаратта дээрлик монолит иштери бүткөрүлүп, ал эми 3 имаратта болсо кыш коюу иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, алдыңкы күндөрү дагы чатыр жабуу иштери башталат. Ошо жумуш орнунда эртең менен саат 9-тан 10-га чейин башталып калат. Кечки саат 8-те бүтүрүп атабыз. Бүттүгү российский арматура менен российский угольниктер полный иште. Цемент тең болуп атат, баары жакшы. Кудай буйруса пока жакшы, 31-не чейин уже бүтүп калат бери полный иште. Ичине евро ремонтуна чейин. Жумаевичтин демилгеси менен Кыргыз Республикасынын президентинин Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен бир нече долбоорлор азыркы убакта ишке ашып жатат. Кызуу иштер жүрүп атат. Күндүн суугуна карабастан Кыргыз мамлекеттик курулуш ишканасынын тарабынан жүргүзүлүп жатат иштер азыркы убакта. Бул долбоордун срогу 31-июль буюрса биздин көзөмөлүбүздө турат. Обл администрациясынын, жергиликтүү бийликтин көзөмөлүндө турат. Буйруса толук кандуу 31 август буйрука чейин бүтөт деген ниеттебиз баарыбыз. Күн сайын болбосо да 1-2 күндө келип көзөмөлдөп атайын кишилер даяндарган технадзорлор жактан дагы көзөмөлгө алынып иштер жүрүп жатат буйруса. Реконструкциянын алкагында музейдин имараты да жаңыланып, кеңейтилүүдө. Ал эми жакынкы күндөрү ат майданда дагы иштер башталып, кошумча орундуктар түзүлөт. Белгилей кетсек, бул иштердин бардыгы 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата бүткөрүлүп, пайдаланууга берилиши керек. Натыйжада Манас Орто комплекси толук санариптештирилет. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Талас облусу.